70, 85 yıl. Mına, daha özümüz almayı da uygulayacak. УКМК бейтаптардан акча талап кылган Оштогу номер 4 поликлиниканын башчысын кармады. Ош шаарындагы номер 4 үй бүлөлүк медицина борборунда мыйзамсыз акча талап кылуу фактылары аныкталды деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Номер 4 үй бүлөлүк медицина борборунун башчысы НЖА медициналык жардам сурап кайрылган жарандардан акча чогултуу жана талап кылуу менен системалуу түрдө алектенгени аныкталды. Ал тиешелүү медициналык кызматтарды алуу учурунда жана ар кандай справкаларды берүү учурунда жасалма тоскоолдуктарды жаратып, бейтаптардан опуз алып акча талап кылып келген деп маалымдады атайын комитет. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголду. Учурда кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийин алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалымат плюс 7977 852 0081. Ысык көлдө Камчы Көлбаевдин 115 гектар жери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан Кыргыз жараны 2022-жылдын март айында этно маданиятты асыл тукум жылкы чарбасын ат спортунун индустриясын өнүктүрүү борбору мамлекеттик ишканасы менен 115 гектар жерди айдоо жерди ижарага алуу келишимин түзгөнү аныкталды. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жаран тойот өстүрүү менен мал чарбачылыгы менен алектенүү үчүн Ысык көл районунун Григорьевский айыл аймагынын 80 гектар жана Семеновский айыл аймагынан 35 гектар жер тилкесин пайдаланганы аныкталган. Ошол эле учурда ал Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн малын багып, аларды багуу үчүн тойот өстүрүп, ошону менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө материалдык колдоо көрсөтүп келген. Учурда УКМК тарабынан Ысык көл районундагы көрсөтүлгөн 115 гектар жер этно маданиятты асыл тукум жылкы чарбасын ат спортунун индустриясын өнүктүрүү борбору мамлекеттик ишканасынын жери мамлекетке кайтарылып берилди. With